Allah Taala şirkten başkanın baарын geçiredi. Bирок ошол эле мезгилде бирөөнүн акысын дагы geçirбейт. Бирөөнүн акысына бирөөнүн акчасын урдап алдыңызбы, алдап кеттиңизби, аны кайтармайынча ал адам разы болбойт. Аны кыяматка калтырбаш керек. Кыяматка калтырса анын баасы кымбаттап кетет. Ал каалаган баадагы соопту суроошу мүмкүн. Ошон үчүн мүмкүн болсо ушу бул жакта бүтүрүп ал. Анан кээ бир адамдар сурап атат да, мен бирөөнүн акчасын алып койгом, бирок алып барып берүүгө намысым чыдабайт. Бир жолун тапса болот. Бирөөдөн жөнөтүңүз. Сиздин бир мезгилде мына акчаңызды урдаган экен. Ошо сизге берип сизден кечирим сурады деп бирөөдөн жөнөтүрсеңиздер ошол акыңызды аткарган болосуз. Эч кандай үмүтсүз болбоңуз, Аллах Тааланын сөзү бар, ширктен башканын баарын кечирем деген. Бирөөнүн акысында кечүүсү мүмкүн. Аллах Таала кадыр зат ага. Өкөөң тең бешикке кире бергиле десе, өкөө тең разы болуп кирип кете берет. Аллах Таалага жеңил нерсе.